менен аябай катуу оорудум. Кудайга шүгүр, азыр жакшы болдум. Намаз окуйм, зикир кылам. Күйөөм артынан аял жинди көрөм. Дайым көңүл бурбай эле жүрөт делем. Акыркы күндөрү мени коркутуп кечинде кыйнап жатат. Күйөөм меники, сен үйдөн кет дейт. Молдого да окуттук, кетпей жатат. Эмне кылсам болот? Кыйналып кеттим. Көбүнчө мына жин, шайтандар илешкендер бар го. Кирдиктен илешет да буларчы. Кусулу жок жүрө бергенден. Ушундайлардан, тияк бияк өзүн карабай калгандардан да. Ошон үчүн ише туугандар, дайыма биз таарат менен, усул менен, дуа менен жүрөйлү. Акыркы учурда өтө көбөйүп кетти, баарыңыздарга эле маалым. Эми буну эмне кылыш керек эле? Окуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы үйдө Бакара сүрөсү 3 күн катар окулса, ага шайтан, пайтан, жин, пенси, кыйкыр барды качып жок болот деген. Окуш керек. Аны бул башка бул медицина буну дарылай албайт бундайда. Бунун илими токтойт, медицина уже токтойт. Уже бул жакта эми башка диний илим ал, андан жогорку илим ал. Ошон менен каратпаса болбойт буну. Окутуш керек, окутуңуздар таксырма. Көп өзүңүздө таза жүрүп окутуп, тоба зикир, анан күчтүү иншалла мынал рукия окугандар бар, ошолорго окутуңуз. Менин атамын бир тууган иниси 5-6 жылдан бери өтө чоң банкротко учураган. Тууган уруктун баары жардамдарын берип бүтүштү. Дагы да акыркы айтуусу боюнча 1.800.000 калды. Карындашым саңа эле айтып жатамын, 200.000дей срочно керек болуп жатат. Кыйналдым. Жеңең деле мындан бул жагына чыдабаймын деп койду. Эмне кылышымды билбей жатамын деди. Бирин шапкасын бирине кийгизип кыйналдым дейт. Мен зекет боюнча 1-2 жылдан бери жакшы угуп калдым. Мурун маанисин түшүнчү эмесмин. Ошондо 4-5 жылдык соодамдын зекетин чогултуп, бир топ кылып, ошол 200ге эсептеп берип койсом өтөбү дейт. Өтөт. Өтө жакшы болот. Зекеттин да казасы бар таксырма. Устаз, мен кара дуа сыйкыр менен ооруйм. Мени эч ким түшүнбөйт. Баары басмырлайт. Өзгөчө жеңелер таба кылгансып дейби? Таба кылгансып. Ошолорго сен да өз башыңа келсин, көргөзсүн десем кандай болот? Каргыш айтсам, эмне кылышым керек? Аларга айтсаң жетпейт. Молдодон молдо тандап жүрө бересиң дейт. Оорубайсың, стресс алгансың дейт. Анда эмнеге сыйкырдын дуасын окуганда кыйналам дейт. Эми билбедим мен мына жерде. Бирок аларга тескери дуа кылса болбойт. Тескери дуа кылса болбойт. Бирок биринчиден бирөөнүн үстүнө күлбөш керек таксыр. Сиздин башыңызга келип калат. Бирөөнү туурап, бирөөнү күлбөңүз. Ман дохика дейт. Ким күлсө, учур келет, анын үстүнөн күлө турганда. Алла Кур'анда айтат: "Я юхаллазина аману ла ясхар каумун ан каумин". Эч бир коом башка коомго, эч бир адам башка адамга маскарлабасын, үстүнө шылдыңдабасын. Ал эми аларга дуа кылыңыз, өзүңүз окутуңуз. Менин атым Гүлсана. Гүлсана арабчадан бутту сана дейт экен. Ошол туурабы? Эгер туура болсо мен атымды алмаштырышым керек болобу? Ал аснам санам деп коет арабтар. Бутту айтат. Сот менен айтылат. Сиздики син менен. Гүлсана сана жакшы сөз ал. Алмаштырган кереги жок. Адамдарды бетин жок мультик катары тартса болобу? Иллюстрация сыяктуу же анимация сыяктуу, бирок бети жок, көз, каш, мурун, ооз жок кылып, же сөлөкөт сыяктуу. Ханафи мазхабта кандай? Интернеттен маалымат карасам, кээ бир учурларда тартса болот деп жүрөт. Бирок кайсы мазхабта жазылганын билбейм. Ошондон сизден жооп табамын деген үмүттө жаздым. Бизде өзү сүрөт, көз, мурун, бети башында сүрөт тартса болбойт да. Анан мен азыркындай сиз айтып аткандай болсо мейли. Албетте ал мультфильм эмне мазмунда, эмне маңызында ошо маселе турат. Эгерде азыркы мисалы бул эми бекер боздун иши болуп калбасын да, сиздин жашооңузду текке кетире турган. Ошо менен алек боло турган.